Üstөл жасадым апама. Апам 84 жашта, 6 баланын энеси, 1 эркек, 5 эркек, 1 кыз. Кудайга шүгүр, эненин бактылуулугу балдардын көптүгүндө экен, балдардын бактылуулугу энеси бардыкта экен. Эми бейиш эненин таманында бекер эмес айтылат экен. Эненин ак сүтүн бир тамчысын биздин өмүрүбүз жетпей тактаганга, бирок колубуздан келишинче апабыздын колун өп, апабызга бир пияла чай куюп бергенге Аллахка шүгүр келтиришибиз керек да, урматтуу туугандар. Могу столду мындай жасаганымдын себеби, мындай колдор менен жеңил кылып жасадым. Колдор менен карманып мындай таянып турганга, могу жагынан таянып турганга, отуруп атканда дагы мындай карманып отурганга бул керек болуп калган нерсе экен. Могу үстүн бет арчы, кол арчыларды илип койгонго, албетте буягын чыгарып койгонум себеби мындай пакетке бир нерсени да илип койгонго, албетте бул жагына пакеттерди салып коет, да бир нерселерди. Ошондой эле урматтуу туугандар, айтарым, энеге мындай алманы албетте тиш өтпөйт, ошол себептен мындай ышкап туруп бериш керек. Урматтуу туугандар, курманы момундай 4кө бөлүп туруп эзилип бышыганды бериш керек. Андан майдараак кылсаң эзилип кетет экен. Жүзүн бериш керек, жанымда жүзүм жок азыр. Башка мөмө жемиштерди эми кааласа бериш керек. Апам башкаларын жактырбайт, ушул 3 нерсени аябай жактырып көңүлдөнүп жейт. Шүгүр, анан пиязды туурап коюп коюш ашыкча болбойт, урматтуу туугандар. Албетте мындай эненин жанында болгондон кийин, албетте мындай арт үстү термоско сүт, чай, кайнатылган сууну куюп койсоңор, ар бир адам өзү куюп караса дагы, өзү куюп ичкенди, өзү алып жегенди жактырат да, ошол себептен ушундай коюп берген жакшы болот. Албетте дагы эмнелер коштойт. Үйдө карыган киши болсо, момундай грелканы алып туруп ыстык суу бутуна койсоңор жакшы болот. Албетте ошондой эле момундай кан басымын өлчөй турган аппарат менен дайым текшерип туруш керек. Ошого карата жей турган тамактарын, эшикти ачып жапканды, температуранын, аба ырайынын температурасын караганга